күчтүү, эт десе этке кете турган, күч десе күчү бар, жүгүрөт десе жүгүрө турган мына киргизский порода гана бизге жакшы. Жылкыдан дагы мен эсти урак деп төөнү эсептейм да. Себеби бул өтө адамга жакын келет экен. Апамын күчүм менен, демим менен кетет бар жок. Бул өр асыл тукум жылкылар Зайнап Базаровага таандык. Ал ар бир жылкынын атын жаатка билип, жылкы мүнөзүн өздөштүрөт. Жалпы 200дөн ашык жылкы багып жаткан айым Касым ата асыл тукум жылкы заводу деген статусту 3 жыл мурун алган. Ага чейин жылкы фермасы болгон. Азыркы учурда жылкыларды күзөтүп жүрүп, кайсы кулундан мыкты күлүк чыгаарын жана ага кандай кам көрүү керектигин аныктап жатат. Эже ушул асыл тукум жылкылар туурасында айтып койсоңуз, булардын түрлөрүн кантип байкоого болот? Менимче ар бир жылкынын өзүнүн аты болсо керек. Ар бир жылкынын аты бар. Себеби биз аты менен иштейбиз да. Мындай ар бир үйүргө койгондо биринчи айгырдын атын жазып туруп, андан кийин 19-21 бий коем мен. 17 эми айгырга карап коем да. Ошол айгырдын жашына карайм, айгырдын мындай өзүнүн турган немесине карап туруп, ошого карата коем. Бий койгондон кийин ар бир ушул турган бийлердин бардыгынын аты бар. Мисалы бул боз бейдин аты. Мына бенчи базар көк деп коебуз буну. Себеби кулунун да базардан алдык эле да. Базар көк деп. Анан кийин мына Ускөз саргашкасы деген бийлер бар. Анан кийин кара байырлар бар. Ушулардын бардыгынын өзүнүн ар бир адамдын мүчөсүн дейли, мүчөсүнөн билип биз. Анан кийин аты менен ушу мындай кылабыз да. Мисалы саргашка, Ысык-көл саргашкасы породасы. Кара кашка, кара байыр бардыгынын ушу аты менен коюлат. Тоонун арасында ушундай түйшүктүү мырзаларчы дагы жумушту аркалап жатасыз да. Сиз айымсыз, энесиз, ушул жумуштардын бардыгын аткарыш сиз үчүн кыйын болбойбу? Эми мээнеттин бардыгы эле кыйын, бирок кызыккан адамга кыйындыгы билинбейт. Себеби мен кызыкканым үчүн мунун кыйын жагы жок деп ойлойм. Себеби биз эми ар бир адам өзүнүн ишинен устаты болуп калат да. Анан бардык эле ишти өз иретинде кылсаң кыйынчылыгы жок. Эми кыйналасың, кыйналбаган иштин өзү жок. Бирок кыйналсаң дагы ушун менен рахат алып, алиги буларды көрүп, рахат алып, мээнетиңден сүйүнүп жашоо ушундай экен да. Келип атабыз. Эми азыр жылкылар туурасында айтып берсеңиз, булардын жылкыларда деле баккандан кийин муну караш керек, өзгөчө камкордук кылыш керек. Кандай эмдөө иштерин жүргүзүп турасыздар? Бул жылкылардын оорулары болобу? Райондук ветеринардык службабыз бар. Ушул жерде мына биздин ветврачыбыз Даниярбек, ветврачыбыз бар. Коросунда 5-6 түр жылкы бар. Көбүнчө жаңы кыргыз породасындагы жылкылар көп. Бул түрдөгү жылкылар учурдун суроо талабына ылайык, өлкөнүн шартына ылайыктуу. Мына эми жаңы кыргыз породасы бул жакта көп деп айтып жатасыздар. Негизи кыргыз жерине, ошол кыргыз элинде өсүп жаткан кыргыз аттары, жылкылары. Ушул кыргыздардын тоо шарттарына абдан чыдамкай, ыңгайлуу келет. Анан кышында корого кирбей эле жайлоодо жүрүп, жайытта жүрүп, кыштап чыгып кеткен деле жылкылар болот. Ал эми сиздин жылкыларыңыз азыр ушундай кыштын мезгилинде тоолорго чыгарып, жайытка чыгарса болобу? Өзү эми мындай да мурунтан кеп бар. Эр сыйлаган аял эшикте калбайт, жылкы сыйлаган жөө калбайт деген. Ошонун сыңарында эми бул малды дагы малдай өзүнүн немеси менен бакпаса болбойт. Буларды дагы толук полноценный дейбиз да эми. Полноценный отуну берип, чөйүнү берип, өз убактында прививкасын кылып турбаса болбойт. Анан эми биз тоого барат, мен мисалы үчүн мына декабрдын 10-унан баштап, эгер суук болсо, эгер күн жылуу болсо 20-сынан баштап 20-мартка чейин ушу сиздер көрүп турган жерде оту чөйүн салып, орто семиздикте кармайм. Себеби мен төлө алышым керек. Булардын да ден соолугу жакшы болуш керек да.
Зайнап Базарованын жылкы бакканына 20 жылдан ашты. Анын буга чейин 800дөй кою, карамалдан 200дөй болгон. Ал эми жылкыларынан 26 баш болгондугун билдирет. Бир жактуу чарбага кызыккан айым сандан сапатка өтүп, асыл тукум жылкыларды багууга киришкен. Учурда ал баккан күлүктөрдү коңшу өлкөдөн келгендер көп сатып алат. Жылкынын өзү наркы болбойт. Жылкы деген нерсе ушу дүйнөлүк неме боюнча дагы бу мурун ракета менен самолет чыкпай туруп жылкы бааланат эле да. Ошондуктан мунун наркы болбойт. Эгер жакшы күлүк чыгып калса $50,000 чейин алып кете берет. Но мен $50,000 жеткизип сатпадым, себеби менин жылкымды алышып саткандар бар. 1-2 миллиондон саткандар бар да. Менден алышып таптап улар улакка чабышып, мына казакстандыктар алып кетти, жалаваттык бала алды эле. Өзүм болсо алдын саткан $12,500 саттым. Мал жандыктары үчүн каарманыбыз жайында 6000 беде пресс жыйган. Тойтка жалпы 1 миллион сом акча сарптаган. 500 000 сом малдарды баккан адамдарга акы катары берилет. Азыр бу жерге тайлар алиги 50ден ашык тай бар да. 2 бөлүнөт да. Бул комнатка, тиги комнатка. Бөлүнгөндөн кийин бул эрте мененки оту, жегенден калганын жылкыга салып коебуз да. Кашек. Буларга жаңы салабыз кашеге. Бу кашекти азыр жылкыга салабыз, энелерине, өздөрүнө жем салабыз. Анан жатышына кайра да ушундай чөп салабыз экспорт. Тоyut маселеси деген бизде өзүбүз эгебиз. 7 гектардан ашык сулуу жерибиз бар. Бу жерге бед эгебиз. Bir 2 гектар жерибиз бар, уга арп эгебиз. Мынандай которуштуруп эгебиз. Ушинтип эми алганыбызча алабыз, түшүмдү жетпегенине сатып алабыз. Мына биздин тойтубуз. Пресс бардыгы? Бардыгы пресс. Беде пресс. Беде неме, экспорсеп ушундай. Негизи айтып берсеңиз же, ушул жылына ушунча бээңизге ушундай мындай пресстерден канча пресс жүктөлөт? 6000 пресстен 4000 беде болсо, 2000 экспорсеп, анан кошумча дагы алабыз базардан. Алабыз. Ушунун бардыгын акчага сатып ала турган болсо, мисалы 6000 беде прессти канча сомдук болуп калат ушунда? Буларга тойтты 1 миллиондон ашык тойтка кетет да, жем менен чөпкө кетет. 1 миллиондон ашык. Ал эми баккан акысына 500 000ден ашык баккан акысына кетет. Экономический дагы эсеп кылсаң жакшы болбосо кыйын, чарба кылышаттан кыйын. Ошонун бардыгынан чарабыз да, мына төл алабыз, жакшы төл алабыз. Жакшы төл алыш үчүн жакшы багыш керек. Жакшы төл болсо анан бардыгын каптайт да. Бул Архангельскийден келген, Россиядан. Но ошо Архангельскийден келгенден кийин эле ошол эле аты менен Архангельский болуп калды аты. Анын жашы 11 жашта. Асыйы 6 асый. Алиги айттым го, көздө булар бир керилип, өзүнүн немеси боюнча турганда совсем фигурасы чыкшынакай өзү. Андай неме эмес. Андай өтө митан неме эмес да. Бирок эми айгыр эме, унча характери бар, өзүнө жараша, но бул аябай качуусу тез, улакка абдан жакшы жүгүрөт, үйүрдү жакшы алып жүрөт, жакшы урук алып атабыз да, ушунча жылдан бери жакшы бала берет, жакшы. Жашы 9да. Ошондо 4 асый болот да. Канча жыл болду муну урук алганына? 4 жылдан бери урук алабыз биз. 21 бие коем. Данчак бул. Негизи ар бир үйүргө канчадан бие коюш керек? 21, 19, 17 бие коем мен. Себеби айгырдын көчүнө карап коем да. Ошондо буга 21 бие коем. Булардын характери ушундай да, күчтүү болуш керек да. 21 жылкыны баштап алып жүрүш абдан чоң күчтү талап кылат да. Булардагы жаратылыш деген өзүнчө бир закон. Алар ошо 19, 17, 21 биени ишенип тапшырганыңыздан кийин
Биринчиден Кудай, экинчиден кожайын ушулар да. Ушулар аябай жакшы кылып алып жүрөт. Анан булардын уругун да текшертип турабыз биз. Полноценныйбы, полноценный эмеспи. Каарманыбыздын малканасында жана сыртында камералар орнотулган. Камера аркылуу түн ичинде жылкылар көзөмөлдөрөт. Андан тышкары кородогу иттер да чоочун адам келсе ээсине билдирүү жасайт. Эми мына эже айтып берсеңиз, биздин тегеретебизде жүргөн бул бээлердин кулундары туурасындачы. Бул кулундар канча жылдык кулундар, ушул кулундар туурасында айтып берсеңиз. Бул кулундар 8 айлык кулундар да майда туулган. Бизде эми кар кечирээк кетет да. Ошондуктан биздин жылкылар көбүнчө май айында төлдөйт. Май, июндагы кулундар. Демек 1 жыл болду деп турбайбы булар азыр? Августта туулгандар. Бирок 2 жаштай көрүнөт экен, чоң Бир жок, чоң булар племенной жылкылар. Чоң көрүнөт. А так 6-7 айлык, 8-9 айлык кулундар да. Үйүрдөгү балдарын алганбыз да, эми бирден көргөсө мына кара байыр алдында кетип аткандар. Алдына өтүп кетип калды да. Мунун ичинде кара байырлар бар. Эми орловскийлери бар. Данчактар бар да. Азыр эми биз аралаштырып койдук да буларды. Жылкыларга өзүнчө, кулундарга өзүнчө акурларды даярдап, өзүнчө бир буларга камкордук көрөт окшойсуздар, Эми алиги балага баладай, чоңго чоңдой дегендей бээлерге отдельный өздөрүнө жарыша. Анан кийин бул кулундардын өзүнө жарыша акыр болбосоңуз жей албайт да. Бул мен астында турган укмуш көз жоосуна алган төөлөр турат. Өмүрүмдө биринчи жолу көрүп атам десем дагы болот мындай төөлөрдү. Соңку жылдары ушул төөлөр Кыргызстан аймагында жоголуп баратат десек деле бир жаңылышпасам керек да. Көпчүлүк аймактарда төөлөр жок. Сизде өзгөчө төөлөр бар экен. Бул төөлөрдү кантип багып жатасыз жана ошондой эле бул төөлөр азыркы учурда эмне кызмат кылат? Бул төөлөрдү бакканыбыз биздин эзелтен эле биздин ата бабабыз ушу жылкы, төөлөр, мынандай уйлар, койлор менен келишкен да. Ошондуктан биз эң жакшы буну пайдаланабыз, себеби булардын уруктары кийинки мезгилде жок болуп кеткен. Ал эми биз эзелтен бар үчүн биздин көнүбүздөн жоголгон эмес, багымда жогосо да. Мен буларды аябай жакшы пайдаланабыз да. Бийик тоого машина чыга албайт да. Машина чыга албаган жерлерге жем тузду ушулар алып чыгат. Ал эми али чабандын жүгүн дегендей ушулар алып чыгат да. Ошондуктан булар аябай керектүү бизге. Анан бул төөлөр да племенной төөлөр көрүп атасыздар. Эки өркөчтүү деп адам мине турган. Анан сүтү да аябай жакшы. Жылын эмес 2 жылда төл берет. 1 жылда эле балдары өзүндөй болуп калат. Анан балдарын койбой атат. Уяктан буяктан келип эле биз дагы кызыгып атабыз, сатыңды эле алып кетип калат. Көбөйүп калат эле алерге чейин. Көңүл экен, сурап келгенден мейли берсе берелик деп. Алар дагы өстүрүп, как раз ушу биздей тоого барып, улар дагы ушундай транспорт катарында пайдаланып атышат да. Булар чарчабайт экен да. Анан беймарал эле 200-300 кило жүктү көтөрүп кете берет экен бул. Эң жакшы транспорт ушу экен да. Өзүңүздөр көргөндөй али жибек жолунда ушу төөлөр кызмат кылыптыр дегендей, бизге дагы ушу кызмат кылып атат. Жибек жолунда эле. Ооба. Азыр булар мингизет. Мингизет бардыгы. Анан ушул булардын тоют маселеси кандай болот экен? Тоют маселеси жылкы эмнени жесе ошону жейт. Ылгабайт. Жылкы эмнени жесе ошону жейт. Жылкы каерде жүрсө ошол жерде жүрөт. Оттоп эле жүрө берет. Жылкы акылдуу же төө акылдуу? Жылкы деле эстүү, эгесин ушунчалык тааныйт, билесиздер, жылкы аябай эси жагынан жылкы ушундай адамга мына таанып, эгесин таанып дегендей ушундай да эстүү. Но жылкыдан дагы мен эстүүрак деп төөнү эсептейм да. Себеби бул өтө адамга жакын келет экен, бардыгын түшүнүп турат экен. Аябай эстүү келет экен да буларчы. Аябай жакын. Кыскасы төө өстүрүү керек. Эми өтө жүгүрө турган мындай али чет элдеги мына испанский породалар дегендей алиги мындай кийикке окшогондор ал биздин тоолорго дагы болбойт. Биздин тообузга дагы ылайыкташтырылган малыбыз болуш керек да. Анан бизгечи улакка чабыш үчүн калың катык,
күчтүү, эттесе этке кете турган, күчтөсө күчү бар, жүгүрөт десе жүгүрө турган новокиргизский порода гана бизге жакшы да. Мына неберем особенно кызыккан ушул неберемчи. Аябай кызыгат да. Себеби бардыгын ооба. Мектептен келишет неберелерим. Мектептен келип туруп эле ушу чарба менен да. Себеби бекер вактысы жок. Бекер вактысын өткөзбөй, сабагын кылышат, мектепке барышат да келип ушу чарба менен. Себеби кыргыздын баласы чарба менен жүрсө, аркылуу иштерге кабылбайт дегендей. Ушу чарба менен болсо, чарбаны билген бала бардык ишти алып кете алат. Себеби биздин балдар ушундай экен да, окуудан келип эле чарба менен болот да. Ушуларды минишет, тарашат, сугарышат. Азыркы учурда ушундай асыл тукум жылкыларды өндүрүп жатасыз. Ушул чарбада сизге жакындан көмөк көргөзүп, ким аркылайт ушул колуңузга, кол бутуңузга бут болгон ким азыр? Азыркы мезгилде эми 6 бала болсо 6-10 жумушу бар экен өздөрүнө жараша. Ушу 6 баланын ичинен эми кыз бала болсо дагы ушул кызым кызыгат. Мына келаткан Маргуба. Бул да 3 уулдун энеси. Анан ушул кызым кызыгат да. Бала чакасы менен кызыгып, ушу чарба менен. Асыл тукум жылкыларды багууда эми сиздин аракеттериңиз кандай болот? Сиз кандай кадамдарга барайын деп атасыздар? Дагы ушул жылкы фермасын кандай бир жаңы баскычка көтөрөйүн деген ойлоруңуз барбы? Ооба, бар. Эми биз ошо апам баштап 20 жылдан бери баштап койгонду биз дагы оюбуз бар. Мындан дагы жаңы жаңылыктар менен, жаңы асыл тукум немелери менен, жаңы породалар кылып, кайра ошо ишти улантып кеткенге аракет кылып атабыз балдарым менен. Айымдар үчүн абдан оор болушу мүмкүн да, жылкы кароочу. Апаңыз ушундай түйшүктүү жумушту аркалайт экен. Анан сиз бул жумуш сизге өтүп жатат да. Сиз ушундай айымдарга окшоп бир жеңил жумушту кыялданган жоксузбу? Жок, кыялданган эмесмин жаштыгымдан эле, потому что апам биздин жаштыгыбыздан эле өзү ушундай жумуштар менен дайым неме кылат. Анан ошого биз дагы көнүп калганбыз. Жеңил жумушка биз кызыкпайбыз. Антип кызыктырып тарбия деле берген эмес апам, жумуш деп эле. Анан азыр буйруса апамдын күчүм менен, демим менен кетип атат, бар жок. Кайсы кулундан, кандай күлүк чыгарын, кандай ат болорун сиз жылкы адиси катары кантип бааңызды бересиз, кантип тандап аласыз күлүктөрдүчү? Бул күлүк чыгарын тандап алганда буну ушунун аркасынан күзөтүп жүрөм да, дайыма күзөтүп жүрөм. Булардын басканын, турганын, булардын пейлин, бардыгын күзөтүп. Булар деле ушул өжөр келишет, ушул күлүк чыга тургандары өжөр болот да. Сиз өзүңүздүн жумушуңуз менен ушундай сыймыктанасызбы? Эми албетте ар бир иштин көзүн таап билген кызыккан адам өз иши менен сыймыктанат да. Мен сыймыктанам өз ишиме. Ушул жумушту аткарып жатканыңызда? Ооба, албетте сыймыктанам. Себеби мындай да. Бир жерлерге барганымда мен өзүм билбей калам да, али киши менен сүйлөшүп отурсаң сурап калат. Мен өзүм айтат да. Эже, сиз билесизби? Ошо областында Өзгөн районунда асыл тукум жылкы заводу бар, эже бар экен. Ошонун алдык эле биз. Ошонун тай экен. Азыр улакка чаап атабыз, аябай жакшы ошо эжени тааныйсызбы деп көптөрү мен өзүмө сурай берет да. Ошондо мен сыймыктанам. Албетте, мына эмгек адамды атак даңкка жеткизет. Эмгек таанытат деп. Кыргызстан бир бурчегиндеги аялды ким таанымак эле? Ушу эмгек аркасынан таанып атпайбы? Түндүктө дагы, түштүктө дагы жылкы эже деп көрүшүп, жакындан көрүшүп калышат. Мына көбүнчө мына айыл чарба күндөрүндө. Зайнап Базарованын 6 баласы бар, 4 кыз, 2 уул. Балдардын арасынан бир гана кызы апа кесибин аркалоону каалайт. Өзгөн районунун Мырзаки айылынын тургуну Зайнап Базарованы айылдаштары жылкы эже деп коюшат. Ага көнүп калган 65 жаштагы айым айылдагы эң сыймыктуу, үлгүлүү Мырзакинин корманжан даткасы.